ошонун негизинде биз иденттүүлүгүбүздү жоготуу алдында турабыз. Азыр ошо динди мен билем, мен өтө жакшы билем деген адамдар ошол исламдын негизин түзгөн фундаменталдуу китептерди окубай эле YouTube'дан, Facebook'tan же болбосо кандайдыр бир аалымдын сабактарына катышып алып, ошонун көз карашында динди таңуулап келатат. Ошол сиз айткан маселелер баары ошол жерден келип чыгып атат. Мына Жайшул Магди жөнүндө Орузбек Абсаламович айтып кетти. Террордук уюм деп бизде экстремисттик уюм деп таанылды. Алар кармалды. Кармалган адамдар 50-нчи СИЗОго отурду. СИЗОго отурганда СИЗОнун ичинде баягы күзөтчүлөрдү өлтүрүп, булар качып чыгып, булар идеологиясы эмнеге сугарылды? Булар баягы Саид Бурятский деген салафиттик уюмдун жетекчисинин YouTube'дагы көргөн баягы проповедтерине таасир алып уюмду түзүп алышты да.